Саламатсыңарбы балдар. Анда Мекен таану сабагын баштайбыз. Сабактын темасы Жылдыздуу Асман. Сабактын максаты жылдыздардын жашоонун сырлары тууралуу маалымат аласыңар. Топ жылдыздар жөнүндө түшүнүк аласыңар. Астрономиялык байкоолорго кызыгууларыңар артат. Асмандагы кооз жылдыздар жана анын сырлары адам баласын байыртадан бери кызыктырып келген. Адамдар жылдыздардын жашыруун сырларын ачууга аракет жасаган. Адегенде горизонттордун жактарын үйрөнүп, асмандагы жылдыздардын тогушусуна ылайык жер айдап, эгин сээп, түшүм жыйноону өздөштүргөн. Асмандагы жылдыздар жерден өтө алыстыкта жайгашкандыктан алар бизге жылт-жылт эткен кичинекей от сыяктуу болуп сезилет. Ал эми чынында ал жылдыздар ар бири күн сыяктуу көлөмү чоң ысык шар болуп саналат. Күн да тигилер сыяктуу эле жылдыз. Айырмасы көп жылдыздарга караганда ал жерге жакын жайгашкан. Ошондуктан ал бизге бардыгынан чоң жана жарык болуп сезилет. Күндүн жарыгынан улам күндүзү асмандан башка жылдыздар көрүнбөйт. Караңгы түнү же асман бүркөктө жылдыздар булуттардын далдоосунда калат. Асмандагы топ жылдыздардын эң белгилүүсү чоң жетиген болуп эсептелет. Бул чөмүчкө окшош жайгашкан жети жылдыз. Эгерде бул жылдыздарды көз алдыга элестетип, сызык менен туташтырсак, анда сүрөттөгүдөй аюунун сөлөкөтүн көрөбүз. Ар кандай эл бул топ жылдызды өзүнчө аташат. Соко, бугу, чоң араба. Кыргыздар аны казыкка байланган атка окшоштурат. Биздин жер планетасы Аалам деп аталган кенен дүйнөнүн бир бөлүгү болуп эсептелет. Аалам асмандагы бардык телолорду жана алардын ортолорундагы аралыктарды өзүнө камтыйт. Жылдыздар, ай, жер бардыгы асман телолоруна кирет. Ааламдын чеги жок. Азыркы заманбап аспаптар да анын өлчөмүн чене албайт. Ааламды жана жылдыздарды изилдеген илим астрономия деп аталат. Жылдыздарды изилдеген окумуштууларды астрономдор деп аташат.